Транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникация министрлигинин маалыматына караганда, Ысык көл айланма жолунун Корумду Балбай бөлүгү 81 чакырымды түзөт жана аны оңдоого жалпысынан 128 миллион доллар сарпталат. Ал үчүн Кыргызстан менен Араб экономикалык кызматташтык боюнча Кувейт фондунун ортосунда 29 миллион долларлык насыя келишимине кол коюлду. Бул туурасында экономика жана финансы министрлигинин эл аралык кызматташтык башкармалыгынын баш кадиси Эрлан Ажукулов биринчи радиого билдирди. Каражаттын 35% гранттык, калганын 1,5% үстөк менен 25 жылга насыя катары эл аралык 3 уюмдан алынат. Бул келишим 12-июлда коюлган келишим Кувейт Араб экономия өнүктүрүү Кувейт фондунун ортосунда Кыргыз Республикасы экөө коюлган келишимдин жалпы суммасы 28,9 миллион доллар кредит түрүндө берилет 25 жылга, жеңилдетилген мөөнөт 5 жыл. Адан сырткары дагы башка Араб координациялык группа менен дагы келишимдер коюлган. Ошолордун негизинде ошол участок полный реконструкция болот. Аталган жол 4 тилкелүү болуп, ал веложол менен кошо курулат. Ошондой эле тротуар кошо салынып, жолдун ортосун бөлүп туруучу бордюр коюлат. Донорлор тарабынан келишимдик негизде бөлүнө турган каражатты ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору бүгүн жогорку кеңештин жыйынында биринчи окууда каралды. Депутаттардын көбү жаңы курулуп жаткан жолдун сапатына биринчи көңүл буруу керектигин белгилешти. Эл өкүлү Бактыбек Турузбеков балыкчы Корумду жолундагы тротуар жол чейини алигиче жок экенин сындап, жаңы жолдо айтылган шарттар каралганына кызыкты. Мен суранат элем, ушул балыкчыдан Корумдуга чейин салынган жол бизге үлгү болду да. Мына же тротуары жок, же бүгүнкү күндө разметкасы жок. Айылга кирген жолдорун салып, биздин жарандардын кора жайынын баарын тороп салды да, билесиңер мына. Чоң Сарой, Тамчы айылдарын кандай салып кеткен. Освещениялары жок. Ушул проектке жазыла ушул талаптар. Мен мурунда ушуну көтөрүп келдим эле. Акча каражаттар берилет, бирок сапаты жок, салынып калып атат, эптеп салып эле бай акчаларын талап кылып эле тарап кетип атат. Бирок жумуш сапатын кабыл алынбайт да. Ошо бойдон калып калат. Мына Корумдудан Балбайга чейин, түпкө чейин 80 километр экен. Ошол проектке жазылганбы талаптары? Жыйынга катышкан транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникация министринин орун басары Нурланбек Кыйынбаев депутаттын суроосуна жооп кылып, Корумду Балбай жолун куруу долбоорунда эл өкүлү айткан талаптар камтылганын айтты. Ошондой эле министрдин орун басары балыкчы Корумду жолунун жээктерин бекемдөө жумуштары жүрүп жатканын кошумчалады. Ал талаптар бар коюлган. Ошо проектте кандай болсо, ошо жогоруда айтып кетпедимби? Тротуары, велодорожкасы менен азыркы талаптарга жооп берген жол куралы деп пландаштырып жатабыз. Мисалы балыкчыдан келген жол деле жакшы деп отурабыз, бирок талабы эл аралык талаптарга жооп бербейт ал жол. Ал жерде ошо туристтен тышкары биздин элибиз жашайт. Тротуар керек, освещение керек, разметка керек. Туристтик сезондо мына машинелер көбөйүп, авария болуп, канча кишилерибиз каза болуп калып атат. Балыкчы Корумду жолунда ошо азыркы учурда обочиналарын бекемдеп жатабыз. Анан тротуар населенный пункттардын ичинде каражат бөлүнгөндө жаша салабыз. Жогорку кеңештин депутаты Бакирдин Суанбеков аталган жолду курууну тездетүү зарылдыгын айтып, Ысык көл аймагы туризмге багытталгандыктан инфраструктураны жакшыртуу учур талабы экенин белгиледи. Депутат ошондой эле жаңы салына турган жолдун баасына кызыгып, балыкчы Корумду жолунун курулушунун наркы менен салыштырып өттү. Албетте бизге жолубузду оңошубуз керек. Анткени Ысык көл курорттук зона болгондон кийин туристтер келет. Жолдун акыбалы начар болсо туристтер келбейт. Бул проект абдан жакшы. Бирок жанагы мен кесиптешим айткандай, айырмалар абдан асман менен жердей болуп атпайбы? 2-3 эсе кымбат. Эмне үчүн, эмненин эсебине? Мына балыкчы Корумда айтылып атат, 65 миллион кетти деп. Бул жерге андан 2 эсе көп болуп атат. Эмненин эсебинен баасы көтөрүлүп атат? Проектин ким түздү? Конкретно жооп бериңиз. Транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникация министринин орун басары Нурланбек Кыйынбаев эки жолдун айырмачылыгы айрым бир шарттарында экенин айтып, тендердин негизинде жол курууга кеткен каражаттын суммасы азайышы мүмкүн экенин кошумчалады. Азыр бул сметалык баасы эле да 135 миллион сом. Анан балыкчы Корумду жолунан айырмасы Корумду Балбай деп атат. Аякта жана тротуар менен велодорожка кошулуп атпайбы кошумча. Андан тышкары жанагы мыйзам боюнча биз 4 тилкелүү болуп 4 тилкелүү болгондо ортосуна барьерный ограждение коюш керек. Анын баасы бар. Анан ар бир айылга освещениясы менен да бул жерде.
Анан тендерден кийин мунун баасы дагы түшөт. Талкуунун жыйынтыгында мыйзам долбоору биринчи окуудан добуш берүүгө жиберилди. Ал эми жол тармагы боюнча адистер айланма жол реконструкцияланса, ички жана эл аралык туризм жакшырып, бир топ адам жумуш менен камсыз болоорун айтууда. Эксперт Талант Садакбаев Ысык көлдөгү Шакекче жолду толугу менен бүткөрүү иштерин колго алуу зарылдыгын айтты. Анткени көл кылаасында эл аралык деңгээлдеги стратегиялык объектилердин бар болгону жолду жакшыртуунун бирден бир себеби болот, дейт Садакбаев. Тамчы международный аэропортта болсо ачылган, чоңчуң болсо кээде болсо азыр түзеле болсо тамчыга түшүп туруп эле, андан болсо ошол түндүк жагын болсо айланып пансионаттар турунда иштешине жакшы өйгө берет. Анын үстүнө андан ары болсо түп деген бар. Ал Казакстан тиги Кытайга кете турган жолдо аякта болсо азыр дүйнөлүк банк болсо да каржылап, анан болсо да проект дайындап, тендер дайындалып атат. Ошон үчүн болсо ошол көп нерселер бар да. Ошол көл тараптуу болсо, өнүктүргөн болсо, жылдырыштуу болсо каралып аткан эмесин бири да. Экономика жана финансы министрлигинин маалыматына караганда, быйыл республикадагы жолдорду оңдоого 600 миллион сом бөлүнгөн. Транспорт министрлигинен кабарлагандай, Ысык көл айланма жолунун жалпы узундугу 440 чакырымды түзөт. Учурда балыкчы Корумду жолунун 23 чакырымы бүт элек. Ал эми Корумду Балбай жолун 2026 жылга чейин куруп бүткөрүү пландалууда. Урмат Жээнбеков, Биринчи радио.